Assalamu alaikum, урматтуу достор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта атайын сиздердин суроо талабыңыздар менен Кызылкая шаарынын мэри Маткалыков Фасылбек Жоробаевичтин алдына келип отурабыз. Интервью алганы аябай кызыктуу маек болот деген ойдобуз. Анткени сиздердин көйгөй жараткан суроолоруңуздарга жооп аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Каналга катталып, лайк басып коюшты унутпайлы. Биз баштадык. Бул чыгарылышта атайын сиздердин сурооңуздар боюнча көптөгөн элдин талабы боюнча бүгүн Кызылкая шаарынын мэри Маткалыков Фасылбек Жоробаевич агабыздын алдына келип отурабыз. Агабыз менен бир аз маектешкени, интервью алганы, нерсе биз менен бирге болуңуздар. Агабыз менен сонун кеңири бир интервью баштасак анда. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Рахмат. Алгач биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин шаарыбыздын тургундары, жалпы эле YouTube көрүүчүлөр. Ар бириңиздерге мен аманчылыкты, ден соолукту, өлкөбүз, шаарыбыз өнүгүү жолунда сиздердин салымыңыздар менен көптөгөн бир ийгиликтерге жетишип отурабыз. Ошон үчүн мынакей бүгүн сиздер менен саламдашууга биздин атайын Назир мырзанын YouTube каналы аркылуу убакыт берилип калды. Ар бириңиздерге мен жакшылыкты, аманчылыкты жараткан Алла таалам ар бириңиздерге бекем достук беришин каалап кетемин. Мына ушинтип жакшы маанайда баштап алдык. Эми элден келген суроолорду мен сизге бир четтен узата баштайын. Болушунча жооп бергенге аракет кылалы. Эң алгач шаардагы жаңылыктар жөнүндө айтып бериңиз. Мынакей мен 2021 жылы 7 июнда мэр болуп дайындалганмын, шайланганмын мындайча айтканда. 2021 жылы мэр болуп киргенде шаардын бюджети 122 миллион болсо, бүгүнкү күндө 2024-кө жалпы шаардын бюджети 213 миллионго бекилип, бүгүнкү күндө 250 миллионго чыкты. Эң негизгиси бүгүнкү күндө шаарды жаңылыктар боюнча 2024-кө шаар кеңешинин депутаттары менен 4 жылдык программанын негизинде шаарда бир топ алгылык иштер жасалды. 22-23 жылдары, эми 24 жылга шаарда шаарыбыз жашыл шаарга айлануу максатында көптөгөн көчөлөрүбүзгө аллея скверлерди куруу максаттарыбыз пландалып турат. Ошондой эле шаарда мына өзгөчө шаарга келген туристтерди көрсөтүүчү биздин өзүбүздүн бир шаардын мындай көрсөтө турган жери жок болгонуна байланыштуу ушул биздин борбордук стадионго саат мунарасын куруу пландаштырылган, бул акча каражаты бөлүнгөн. Ошондой эле медицина тармагында быйылкы жылга 31 август эгемендик күнүнө карата шаарда бир топ объектилер ачылышы болот. Буга биринчисин айтып кетсем, мына шаардын ичиндеги 4 кабаттуу психонаркология больницанын курулушу. Бул араб инвесторлор аркылуу курулуп жатат. Ошондой эле экинчиси мына биздин 2 жылдан берки муниципалдык базар куруу максатында иш план баштаганбыз. Былтыркы жылы 40 миллион бөлүнгөн болсо, быйылкы жылдагы Баткен өзгөчө статус алгандан кийин Баткен областынан 40 миллион сом акча бөлүнүп берилген, базар курулуштары жүрүп жатат. Ошондой эле биз жекешкелерди колдоо максатында дагы шаарда бир топ жекешкелер менен иш алып барып атабыз. Буларга биз жер маселесин карап берип атабыз, кагаз иштерин, документтерин толук бүтүрүп бергенде мына азыр базардын алдындагы өтмө, жер астындагы өтмө курулуп жатат. Бул деле ушул 31 августтарга ишке кирүүсү күтүлүп турат. Ошондой эле мына биздин мэриянын аркасында азыркы күндө туристтер келүүсүнө шарт түзүү максатында эң чоң 5 жылдызга жетишке аракет кылабыз, бирок 3-4 жылдыздуу гостиница куруу пландаштырылды. Ошондон алдында чоң конференц залы менен жаштар борбору. Себеби азыркы күндө шаардагы жаштарда көңүл буруу максатында иш алып барып болууда. Мына азыр эле айтып кеттим, шаардын бюджетинин 130 миллионго көбөйгөнүнүн себебинен шаардагы Ала Тоо борборун муниципалдык менчик департаментине сатып алып бердик. Бул күндөрү дагы мына 4 жолу ушул жерде иш чара өткөрүлдү. Бул да болсо 2024-түн иш планына кирип калды. Ошондой эле шаарыбыздын бир топ Эңилис көчөлөрүндө, Кыргызстандын 20 жылдык көчөсүндө, ошондой эле мына восток жактарда атайын аллеялар курулуу боюнча пландар жүрүп жатат. Ошондой эле больницанын алдында дагы курулуш аллеялары башталды. Ошондой эле мына шаарда азыркы күндө эс алуучу парктар куруу боюнча да пландар жүргөн. Биз ушул
Мынау биздин дөрестин үстү жагында чоң бир панорама курайлы дегенбиз. Ал жерге чыкканда магазиндер, ошондой эле бийиктиги 30 метрге жакын панорама, биринчи этажында мындай эс алуучу жай, экинчи этажында жаштар үчүн кафе-барлар уюштурулат, үчүнчү этажы шаарды көрүүгө панорама. Ушул иштер жүрүп жатат. Ошондой эле бала бакчалар боюнча да койгон маселелер болгон. Быйылкы жыл мына биздин Ландыш бала бакчаны жергиликтүү бюджеттен стим грант аркылуу капиталдык ремонтун өткөрөт. 24 планга кирген. Ошондой эле биздин балдар бөлүмү, ошол жерде дагы былтыркы жылы биз сөз бергенбиз, быйылкы жылы балдар бөлүмү толугу менен капиталдык ремонттон өтүп, шаардын ушул жашоочуларына жагымдуу бир шарт түзүү максатында жумуштар аткарылып жатат. Ошондой эле шаардын ички жолдорун дагы мына азыркы күндө, акыркы күндөрү шаардын ичинде жылына 5-6 километрге чейин асфальт болуп жаткан болсо, быйылкы жылдагы шаардын Абжапаров, Восток көчөлөрүндө, Северный жакта, ошондой эле өзүбүздүн мына ички Ленина көчөлөрүндөгү, Чемпион арайнын алдындагы жолдор, ошондой эле Токтогул көчөлөрүндөгү асфальт иштери жүрөт. Ошондой эле мына биздин Жусупалиевадагы калып кеткен асфальт иштери быйылкы жылга толугу менен ишке кирет. Ошондой эле шаарда 3 мектептин быйылкы жылга пландаштырганбыз. Бирөөсү мына эң чоң мектеп, бул өкмөт тарабынан Бамдагы 3-чү мектепке. 3-чү мектепте бул Союз таркагандан бери мектеп ошол жерде котлован казылып калып кеткен. Бирок 2018-жылдары тендер өткөрүп, 19-жылы кайра иш жүрүп, пандемия болуп токтоп калган. 2021 бир аз иш токтоп калды. 23-жылы булар ишти баштаганда ошол жерде бир аз кемчилдиктер кеткенден биз тийиштүү кызматтарга кайрылганбыз. Бирок ошол жеңүүчү компания ал ошол бетонду кайрадан бузуп, кайрадан куруп, быйылкы жылга ушул 500 орунду мектепти курулушту аякташ керек. Ошондой эле мына стадиондун алдындагы мектепке кошумча мектеп, ошондой эле Күнгөй жакка совхозго 175 орунду мектептерди пландаштырып отурабыз. Абдан жакшы. Шаар аймагында барыбыз күбө болуп жатабыз. Көп кабаттуу үйлөрдүн астында тосмолор, курулуштар бузулуп жатат. Эмне себептен? Бул урматтуу президентибиз Садыркожо Жапаровдун 2022-жылдан чыккан атайын жарлыгы бар. Мыйзамсыз 109 жарлык бул. Өз билемдик менен басып алган, өзү тосуп алган. Ошону эретке келтирүү максатында бүгүнкү күндө шаардагы бардык микрорайон болобу, Январский болобу, өз билемдик менен мыйзамсыз курулган тосмолорду, курулуштарды баарын бузуп, кээ бир учурларда элдин көпчүлүгү өзүнүн макулдугу менен бузуп бергендер бар. Ошондой эле көпчүлүгү сот аркылуу дагы эскертүүлөр берилип, бүгүнкү күндө биздин мен орун басарым, ошондой эле шаардагы архитектура, кадастр департамент иштеген жетекчилер менен биргеликте комиссиянын курамында иш алып барып атат. Бул иш ошо шаарды иретке келтирип, ошол жерге аллеясын, эс алуучу жайын, балдар ойночу спорттук аянтчаларын куруу максатында бул шаар деген статус болгондон кийин биз ошо шаардын статусун кармап, жакшы бир шаарды деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Тоскоолдук жараткандар барбы? Ошол тосмолорду бузуп атканыңыздарда? Сөзсүз бул жерде аябай тоскоолдук жараткандар көп болот экен, себеби адам баласы ушундай болуп калат экен. Ар бири өзүнүн ушул бир мыйзамсыз ишин булар өзүнүн меники деген максатты ушундай кабыл алып калган экен. Бирок биз айтып атабыз, ушул жерге барганда алакандай бир жердин кызыл китеби барбы, токтомдоруңуз барбы десе, андай жок. Биз ушул мурда биз алган ушундай берилген депчи. Бирок бул мыйзамсыз, себеби ал жердеги бир топ жашоочулардын дагы ыңгайсыз жараткандыгына байланыштуу, шаардын элинин көпчүлүгү ушунун кайрылуусу боюнча дагы муктаждыктар бардыктан ушул бүгүнкү иш-чара жүрүп жатат. Жакшы. Основной көчөсүндө жер астында өтүлүүчү подземка ким тарабынан курулуп жатат жана толугу менен качан бүткөрүлөт деген суроо. Бул Асаналиева көчөсүндөгү жер астына өтмөк жол бул жеке ишкерлер тарабынан биз бул жерди комиссияда карап гезитке конкурска жарыялап, биз жердин маселесин биз бердик ал кишигечи. Ал киши өзүнүн демилгеси менен ушул архитектуранын атайын талаптарынын негизинде ошол өтмөк жүрүп атат. Себеби Асаналиева көчөсүн билесиздер, себеби азыркы күндө жол тыгындарын жоюу максатында анан мына биздин коомдук транспорт жүрүп калбадыбы? Ошол коомдук транспорттарга биздин элдин жолдон өтүшүнө бир шарт түзүү максатында иштер жүрүп жатат. Буюрса бул 31 августка мына июнь ичинде жанагы үстүндөгү перекрытиясы жабылып бүтөт. Июнь ичинде.
августка булар толугу менен иштей бериш керек. Абдан жакшы. Шаарыбыз өнүгүү жолунда жогорку темп менен бара жатканы байкалып жатат. Бул да болсо шаардын бюджетинин көтөрүлүп жаткандыгыбы жана шаар бюджети канчага көбөйдү деген элден келген суроо. Шаардын бюджети буга чейин сөзүмдүн башында айтып кеттим. 2021 жылы 7-июнда мен мэр болуп шайланганмын. Ошол жыл келгенде шаардын бюджети 132 миллионго бекилген. 2022 жылы шаардын бюджетин биз 132 миллионго бекитип, 35 миллионго бекитип. 23 жылга ошол жылга өсүү темп карасаңыздар, бул 35тен 75 миллионго бекиттик. 2024 жылга шаардын бюджетini 113 миллионго бекитип, мына 6 айдын жыйынтыгы менен 250 миллионго чыгып атат да. Бул деген где-то 120-130 миллионго 3 жылда өсүү менен байкалды. Быйылкы жылга биз да пландап турабыз. Бул салык кызматтары менен иштеп, ЖКШКлерди колдоо менен шаардын бюджетин 400 миллионго алып чыгабыз деген пландар коюп отурабыз. Мурда шаарга биздин департамент 30 миллион иштеткен болсо, бул жерге аймактык башкармалык кирет, биздин тазалык ишканасы кирет. Былтыркы жылы где-то 150 миллион сомго жакын шаарга инфратүзүмдү оңдоого акчалар сарпталган. Абдан жакшы. Кызылкая шаарында базар жылат деген эл арасында суроолор абдан көп. Так маалымат, чындыгы базар чындап эле жылабы же кандай болот? Бул боюнча мага дагы көп кайрылуулар, чабуулар болгон. Ошол биздин азыркы күндөгү Таштемир Ажы базары, бул базар жылбайт. Себеби бул жерде биздин 3 райондун жашоочулары келип соода саттык жүргүзүүгө байланыштуу биз шаарга муниципалдык базар курууну максаттап, ушул ичиндеги жана тыгындарды жоюу максатында. Ошол жердеги базар өзүнүн талабына жооп бере турган, ичинде жанагы жолго коюп алган, навес кылып алгандарды ошолорду жоюп, биз ошол эле базардын дагы бир бөлүгү, мындайча айтканда, кошумча базар болуп, элди ошол тыгындан чыгарып, жаңы базарга алып чыксак, ошол жердеги азыркы күндө иштеп жаткан базар дагы, муниципалдык базар дагы кадимкидей иштей берет. Бул жерде жабылат деген сөз жок. Кыргыз жаранына мамлекет тараптан үй салганга жер бергенге милдеттүү дейт. Азыркы күндө очередке тургандар абдан көп экен да. Ошол жер маселеси боюнча кандай чечип жатасыздар деген суроо. Шаарда эң туура маселе болду. Шаарда эң көйгөйлүү маселе бул. Шаарда эки маселе бар. Бирөөсү жеке турак жай курууга, экинчиси бул таза суу маселеси. Таза сууга мен кийинчерээк токтолуп кетейин. Биринчи мына жеке турак жай куруу боюнча азыркы күндө шаарда 7000ге жакын адам кезекте турат. Акыркы жолу Кызылкая шаарында 2015 жылы жер берилген. Арада мына 9 жыл өттү. 9 жылдан бери жер берилди. Азыркы күндө биз 57 гектар 42 сотикти өкмөт тарабынан трансформацияга жибердик. Былтыркы жылы 23 жылы биз сентябрда жибергенбиз. Убакыттын өтүшү кээ бир кемчиликтерди жоюп, азыркы толук биздин документибиз, папкабыз өкмөткө кирип, жер ресурстары министрлик, айыл чарба министрлигине кирип, трансформацияга кирген. Азыркы күндө ушул 10 күндүн ичинде, балким 1 жуманын ичинде трансформация иштери бүткөн болсо, шаарда жеке турак жай курганга маселе чечилет. Ошондой эле мына көп кабаттуу үйлөр боюнча шаарда ипотечный үйлөр куруу боюнча биз 3 гектар жерди азыр бердик ошо компанияга. Компания өздөрүнүн пландары боюнча областарда, район шаарларда иш чарбасын жүргүзүп, ар бири келип ушул жерде проекттерин даярдашып, жердин кыртышын көрүп, жер кандай шартта турат, ошол жерлерди таанышып кеткенден кийин ипотекалык үйлөр курулушу баштайт. Ошондой эле бизде шаарда 68 гектар жерди биз көп кабаттуу үйлөргө деп алып калган. Азыркы күндө араб инвесторлору менен макулдашуулар, сүйлөшүүлөр болгон. Буюрса ошол жерге 10 гектар жерге мектеп бала бакчасы, магазин, ФАП, спорт зал, спорт комплекстери менен, ичинде административдик имараттар менен 4-5 кабаттуу үйлөр салынат. Буюрса ошол жерге дагы 1000ге жакын биздин шаардын жашоочулары, кезекте тургандар ошол үйдөн алганга мүмкүнчүлүк болуп калат. Бул жерге биз сөзсүз мүмкүнчүлүк чектелген көп балалуулар, тоголок жетимдер, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн, ошондой эле шаардагы мекеме ишканаларда бюджеттик кызматта иштеген биздин
мугалимдерге, медиктерге, ошондой эле милиция кызматкерлери жалпы эле шаардагы иштеген, ушундай бюджетте иштеген, мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген, ошондой эле башка кызматтарда иштегендерге ушул үйдөн берели деген пландарды киргизип отурабыз. Буюрса бул да иш-чарабыз дагы мына июнь айларынын ортолорунда, июнь айынын аркасында ушул иш жүзүгө ашыш керек. Кезекте тургандарга ошондо жер маселеси чечилип калат деген ойдосуз. Азыр бул жерде мындай болуп атпайбы? Себеби Кызылкеш шаары мына мурда 30 миң калк жашаган болсо, акыркы мына 24кө стат берген маалымат боюнча 62.700. Бирок шаардын территориясын бардыгыңыздар билесиздер, где-то 5000 квадрат болгон болсо, 7000 квадрат, 5000 өзү ошол жашаган несі кошумчасы менен жайыттар 7000 квадрат метр болгон болсо, азыркы күндө калктын саны 200 миңге барып калды. Бул ички миграциянын өсүү менен да. Акыркы мына ушул бериле турган жерлерибиз бул акыркы жерлер. Ошол жерге биз көп кабаттуу үйлөрдү салган болсок, ошондо жана 7000 адамдын муктаждыгыны ошол үйлөр аркылуу, компаниялар аркылуу мына азыр жерлерди башка компаниялар үйлөр салып атпайбы? Ошолорду $600 болуп аткан болсо, биз балким ошону $300-350 арзандатып биз жерин бекер бергенге өзүбүздө мүмкүнчүлүк болуп калат экен да. Ошого биз атайын ушул шаар кеңешинин депутаттары менен макулдашабыз, кантип кийинки этабы кандай берилет, ошондо макулдук менен буюрса шаардын элин ошол үйгө камсыз кылууга биз милдеттүүбүз, ошону аткарышыбыз керек. Кызылкеш шаарында дагы бир жаңыдан түшкөн эс алуу бактар жөнүндө айтып берсеңиз. Эс алуу бактары түшөбү дагы? Азыр биздин ушул бүгүнкү мына президентибиздин жарлыгы 109 боюнча айтып кеттик. Өзүм билемдик менен басып алган үйлөрдүн айланасы тосуп алгандар. Ар бир көчөгө ушундай аллея, сквер салышыбыз керек. Себеби ошол жердин жашоочуларына шарт түзүү максатында. Ошондой эле азыркы мен айтып кеткен бул муниципалдык базар жакка 6 гектар жер атайын бөлдүргөнбүз. Ошол жерге дагы муниципалдык эс алуу паркын куруу. Ошондой эле сөзүмдүн башында айтып кеттим, мына Энгрис көчөсүндө, Кыргызстандын 20 жылдык көчөсүндө ошол жерлерде дагы жакынкы күндөрү ушул августтун эгемендүүлүгүнө карата аллеялардын, скверлердин ачылышы болот. Анан больницанын дагы этегинде ошол жерге бир эс алуучу мындай аллеяга окшотуп курулуш иштерин жүргүзөбүз деген пландар бар. Буюрса шаардагы ушундай эс алуучу борборлорго көбүрөөк көңүл бурайлы деген максаттар болуп жатат. Жеке ишкерлерге кандай колдоолор болуп жатат? Жана гранттар боюнча айтып бериңиз дейт. Жеке ишкерлерге биз мынакы ошол жумушка келгенден баштап эле биз жалпы эле шаар кеңешинин депутаттары, биздин аппарат менен мэрия кызматкерлери менен отуруп, жеке ишкерлерде мурда мындай болгон да. Эгерде бир иш баштайын дегенде, ар бир кызматтан, бул рестен, санэпидстанциядан, өзгөчө кырдалган пожарныйдан, башка суу каналдан, ушулардан корутунду алыш керек болгон. Бирок азыркы күндө ал жерге барганда да бир топ кыйынчылыктар болгон. Азыр ошолордун ар бир жетекчиге биз тапшырма койгонбуз. Эгерде бир жеке ишкер келип туруп, бир иш баштайм деп туруп, ошол өздөрүнүн проекттерин, өздөрүнүн корутундуга запрос берген болсо, ошолорду тез арада ичинде карап, маселесин чечип берүү боюнча. Азыркы күндө биз жеке ишкерлерге атайын өзүбүздүн өндүрүш зона боюнча дагы жерлерди сунуштаганбыз. Буюрса ал дагы трансформация бүткөн болсо, жеке ишкерлерге биз жерди бекер беребиз, мындайча айтканда ижарага. Алар өздөрүнүн өндүрүшүн, завод курган, ошондой эле өндүрүш кургандар баары ошол жерге жайгашканга мүмкүнчүлүк болот. Гранттар боюнча мына бизде жылына 4-5 грант менен иштеген болсо, мына быйылкы жылга 6 грант менен иштеп атабыз. Бул STEAM грант деп коебуз. Шаарда ошол эле жанагы ландыш бала бакчалардын капиталдык ремонту, больницанын капиталдык ремонту, ошондой эле биздин ички асфальт жолдорубуздун Механизация көчөсүндөгү, Абжапаров көчөсүндөгү гранттар аркылуу асфальттар боло турган иш-чаралар. Ошондой эле мына аркадагы гостиница боюнча дагы, панорамалар боюнча дагы көпчүлүгү ушул биздин гранттар аркылуу ошондой эле жергиликтүү салык бюджеттин эсебинен курулуп турган бул иш-чаралар. Асфальт деп калдыңыз. Каравандын ички жолдору толугу менен асфальт болуп бүттү. Ошол чындыкпы деген суроо бар экен. Толугу менен бүткөн жок, бирок бул маселе менен өзүмө да кайрылуу болгон. Бул боюнча да текшерүү болгон. Биздин шаарда 31 депутат бар.
31 депутат бюджетти кабыл ала берет, биздин иш планды бекитет. Ошол эле аймактык башкармалыкта 17 миң калк жашайт. Bunun 8 mini Karavan'da, 6 mini Akbulak'ta, deta minge jakını Jinjigen болуп. Ошону депутаттар караганда, ошол биздин айылды, шаарды деңгээлде алып чыгалы деген максатта, кандай десем, бюджет бөлүнгөндө, аймактык башкармалык 15 миллион бөлүнгөн болсо, 15 миллиондун 7 миллиону Karavan'ga, 7 миллиону Akbulak'a bölünür. Ökönde birдей bölünür. Elдің санына емес, айылға ökönde birдей bölünür. Былтыркы жылы 22 миллион болған болса, ошонун 9 миллиону Akbulak'a, 9 миллиону Karavan'ga bölünген, 3 миллион Jinjigenге bölünген. Ошонун негизинде Karavan'da bir эле гана иш менен, асфальт менен иш болду. Akbulak'ta асфальт да болду. Ички трансформатор, суу, жанагы 9 миллион 9 жакка шашылып кетти да, ошондо жумуш көрүнбөй калат экен. Бир иш болгон жерде баягы жол полный көрүнүп калат экен да. Ошонун эсебинен дагы мына азыр Акбулакта 500 метр болсо, Karavan'da 500 метр. Шаарда 3 километр или 4 километр асфальт басылып атат. Эгерде Karavan'da 1000 болсо, 1000 метр, Акбулакта 1000 метр. Шаарда 5-6 километрге чейин. Hem şahar менен айылдын баланс бар да. Ошого бул шаар кеңешинин депутаттары ар бирин көзөмөлгө алып, ошо иш планды бекитип берип, акчаны бөлүп бергенден кийин ар бир ушул аймактык башкармалыктын жетекчилиги, айыл башчылар ушул иштерди алып барышат. Кызылкай шаарында курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр боюнча комментарий бериңиз. Биз үй алалы десек, алардын документтери кандай, жана башка иштери кандай, жана шаардын жетекчилеринин көзөмөлү кандай деген суроо. Себеби көпчүлүгү үй алайын десе, коркунуч жаратып аткан учурлар да болот экен. Кызылкай шаарында түшүп жаткан көп кабаттуу үйлөр жөнүндө комментариңиз. Буга чейин мына өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек, шаарда Золотой квадрат, Эмаком, дагы бир эки компаниялар үй салышты баштаган. Азыркы күндө Эмакомдо бир аз койгон маселе болду. Бирок аны чечүү жолдорун биз издеп жардам бердик. Калган компаниялар, жеке ишкерлер тарабынан Золотой квадрат курулуп аткан үйлөр боюнча эч кандай койгон маселе жок. Себеби алар дайыма биздин ушул комиссионный городой советте каралып туруп, ошо курулуш иштердин уруксат алган. Себеби шаар курулуштун, шаардагы ар бир курулушту башкы архитектура өзү көзөмөл кылат. Себеби архитектура бөлүмү шаардын облигиде, шаардын курулушуна толугу менен жооп берет. Керек болсо биз ошолордон сурайбыз. Эгерде мына компания үй салып атат, булардын кагаз иштери кандай болду? Эртең элдер акчасын берип, акчасын күйүп калбайбы деген коркунуч бизде деле бар. Ошон үчүн биз азыркы күндөгү курулуп жаткан 3-4 компания болсо, ошолор баардыгы толук кандуу, мыйзамдуу, баардык өздөрүнүн тийиштүү иш кагаздарын бүтүрүп, үйлөр башталган. Негизинен айтканда, бул жерде кооптонуу жок. Негизинен айтканда, шаарда азыр канча курулуш компания үй салып атат, көп кабаттуу? Азыр шаарда официалдуу өзү 4 компания бар. Азыркы күндө мына эң негизгиси эле мына Золотой квадраттын иштеп жатканын көрүп атасыздар. Ошондой эле мына 4 мектептин интернаттын алдындагы компания бул Алтын Азыр менен ошолордун иш алып баруусу мына толук кандуу иштеп жатышат. Калган частный мындай кичинекей компаниялар бар, булар өздөрү мындай чакан үйлөрү салып иштер жүргүзүп жатышат. Ала тоо борбору жөнүндө толугураак маалымат айтып кетиңиз дейт. Ала тоо борбору мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыркы күндө шаарда жер маселеси өтө кыйын, өтө жок маселе да бул жер. Аябай тартыш болгондон байланыштуу. Ушу биздин шаарда мына ДОЦ балдар мектеби көчөдө калды. Муз школдор көчөдө калды. Бирок көчөдө калды деген мындайча айтканым, кичинекей бир класстарда машыгып окуп жаткан учур пайда болуп калды. Ошону көрүп шаар кеңешинин депутаттары менен макулдашып, келиңиздер ушул имарат сатып алсак, бул жалпы баасы где-то 500 миң долларга бааланган. Анан биз ошону суранып, шаардын карамагында болот, шаарга бир салым болуп калсын деген максатта жалпы 27 миллионго ушул 53 соток жери менен бардык объекти биздин департамент муниципалдык менчикке өткөрүп бердик. Мына ошол жерде 3-чү эл аралык Баткен туризм форуму өткөрүлдү. Ошондой эле
биринчи балдарды коргоо күнүн өткөрдүк. Ошондой эле биздин шайыр апалардын ошол жердеги концерт программаларын өткөрдүк. Ошол жер келечекте жумуш орун пайда кыла турган, шаарга салымын кошо турган өтө чоң бир борборго айланат деген чоң үмүттөрүбүз бар. Шаардын ички жолдору боюнча комментарийиңиз. Дагы кайсыл жерде, кайсыл жолдор бүткөрүлөт? Шаарда жалпы биздин аймакта 210 километр болгон болсо, ошонун ичинен 110 километри бул асфальт жолдор, калганы 90 ашык таш жолдор. Мен айтпайм, азыркы күндө мына биздин ушул эле отурган жерибизде Ленина көчөсүнүн Абатка чейинки, Чай плюска чейинки жол. Кыска, бирок ошол жерде бир аз көйгөй жараткан жерлерибиз бар. Аны ремонттон чыгарышыбыз керек. Мына северный жак, бул Рестин айланасындагы жол. Былтыркы жылы иш баштаганбыз, бирок акча каражатына жетпей калган, муктаждык жетпей калып атпай, ошол жерде 350 метрге чейинки жер калып кеткен. Ошону бүтүрүп быйылкы жылы. Ошондой эле Жусупалиева көчөсүндөгү 2 жыл мурда башталган Газпромдон баштап биздин светофорго чейинки ошол көчөнүн жолун бүтүрүп, Токтогул көчөсүнөн дагы где-то 400 метрге жакын жол калган. Ошону бүтүрүп, мына азыркы Steam Grant аркылуу Восток, Абжапаров көчөлөрүнө Востокко карап жанагы Пайжам дөңгө чыгарганга чейинки жолду быйыл мына тендер өткөрүлдү, жеңүүчү компания аныкталды. Погода бир аз ачылган болсо, жылган болсо, быйылкы жыл ошол Steam Grant аркылуу келген асфальттар болот. Калган асфальттарыбыз мына 6 айдын жыйынтыгы менен акчаны карап туруп, мен жана айтып өткөн көчөлөргө асфальттар басылат. Жакшы окуган окуучуларга кандай көмөк көрсөтүлөт дейт? Бул эми азыркы эң мындай көйгөйлүү маселелердин бири, себеби мен өзүм мугалим болгондуктан ушул максатта көп жумуштар аткардык. Себеби биздин балдарга стимул болуш үчүн олимпиадага барып келген болсо, областтык, республикалык олимпиадага барып келсе, буларга атайын планшеттерди, баалуу билектерди, телефондорду, керек болсо жанагы сыртка чыгууга, поездкаларга дагы, эс алууларга да пландаштырып уюштуруп жатабыз. Ошондой эле биз мектептерде мына былтыркы жылы өзүбүздүн ушул Гароно менен биргеликте профсоюз, билим берүү профсоюз менен биргеликте 3 ара келишим кылып, шаардан эгер ийгиликке жеткен биздин бүтүрүүчүлөр болгон болсо, ар бирине ноутбук билек кылайлы деген пландарды коюп, былтыркы жылда ноутбуктарды бергенбиз, мугалимдерге акчалай сыйлыктарды бергенбиз. Быйыл деле ошол, мен айтам, буларды керек болсо биз чет мамлекетке эс алууга дагы чыгарганга мүмкүнчүлүк кылып берели. Себеби биздин эртеңки келечек муун бул мектептин окуучулары ошолор стимул болуш үчүн ар бир мектепке өзүнчө этаптарга талаптар коюлган. Ошол талаптарды аткарган болсо, ар бирине өзүнүн баалуу билектери күтүп турат. Мамлекеттик бала бакчалар боюнча суроо. Мамлекеттик бала бакчалар дагы жаңыдан курулабы, ачылабы деген суроо да. Себеби шаардагы бала бакчаларга шаар тургундарынын балдары очередте көп туруп калып экен. Киргизиш бир аз көйгөй жарататтыр. Азыр эң туура маселе болду, себеби шаарда 14 мамлекеттик бала бакча болгон болсо, бул 56% менен камсыз болгонду эсептейбиз. Былтыркы жылы эле биз мына араб инвесторлор аркылуу маршрутко 80 орунду бала бакчаны, былтыркы жылы 24 октябрга Кара Козудагы Арис аркылуу 50 орунду бала бакчаны ишке киргиздик. Бул да болсо ошол биздин жеке ишкерлер тарабынан, ошондой эле инвестор аркылуу пландар болгондуктан ушул 2 бала бакча ишке кирди. Быйылкы жылга дагы биз 2 бала бакчаны пландап турабыз. Буюрса бирөөсү мына мурда селден жабыркаган Аккул бала бакчасы турат. Ал жерде дагы 120 бала тарбияланып турган. Аны да капиталдык ремонтун өткөрүп, балким ошону жаңа куруу иштерин жүргүзөбүз деген пландар турат. Ошондой эле мына биздин совхоз мектебинин алдында кошумча бир имаратты ошо бала бакчанын алдына кошумча имарат куруп, ошол жерге дагы баланын санын өстүрүү максатында. Ошондой эле шаарда дагы мына жеке ишкерлер менен да сүйлөшүүлөр болду. Эгерде биз жер берген болсок, ошол жерге дагы бала бакчаларды куруу проекттерине босап кетсеңер, биз ошону колдоп берели деген максаттар болуп жатат. Буюрса бул жылына 1-2 бала бакча сөз салып, ошол элге беребиз деген пландар коюп отурабыз.
Шаардагы мектептердин абалы жөнүндө жана бир класста 40-тан 45-тен окуучу болот. Эмне себептен көп окуучу кабыл алышат дейт. Бул Кызылкаш шаары, жалпы шаарда 13 мектеп, ошондой эле 5 жеке менчик мектеп бар. 18 мектеп болгон болсо, бул шаар үч райондун ортосу болгондуктан көпчүлүк биздин Коңшулаш районунун жашоочулары ушул биздин мектептерден баласын окуткусу каалайт экен. Мына азыркы күндө 40-тан 45-50ге чейин баланын болгон себеби мектепке болгон ушул ар бир талап ошол жердеги мектептин биринчиден билим сапатына, ошондой эле мугалимдердин сапатына ата энелердин кызыгуусунун алкагында келип жатат десем мен жаңылышпаймын. Себеби азыркы күндө ушул шаардагы 13 мектепте бардыгы ушул 700 орунду мектепте 1000ден ашуун бала, 1,5 миң бала окуп аткан учурлар пайда болду да. Мына эң эле чоң мектеп бул шаардагы 4-чү мектеп. 4-чү мектеп 1100 орунду болгон болсо, азыркы күндө 2400 бала билим алып атат. Ошондой эле арасында 45-50ге чейинки бала окуп атат. Бул деген азыркы күндө мектепке биз муктаждыгыбыз бар деген белгилеп турат да. Себеби шаар чоңойгон, элдин саны өсүп атат. Коңшулаш райондорунан да келгендиктен ушул биздин мектептерге болгон муктаждык өтө чоң болуп жатат. Баланы албай калса, ата эне башка бир мектептерге апарыңыз десе, ошо баланын саны аз, жок, биз ушул мектепте окутабыз дейт. Анан бул азыркы күндө электрондук кабыл алуу болуп калды. Электрондук кабыл алууну бул министрлик тарабынан каралат. Эгер ата эне ошол күнгө конкурсу жарыя болгон болсо, ошол күнү тапшырат. Бирок ошол министрликте булардын өздөрүнүн ушу 1 класска чейинки класс комплектisi бар да. Ошонун негизинде иш алып барышат. Ошонун негизинде кээ бир учурларда баланын саны өскөнү ошондон байкалып турат да. Мен ойлойм, келечекте азыр мына 3 мектеп дагы кошумча салынып калган болсо, экинчи мектептин алдында да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгерде инвестиция болуп, бюджеттен акча каралып калган болсо, ошол жерге дагы биз где-то 300 орунду мектеп салганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Мамлекеттик ипотека боюнча көп кабаттуу үйлөр Кызылкаяга да салынабы жана салынса кандай жол менен берилет? Ипотекага бул азыркы күндө президентибиздин атайын жарлыктары чыккан, ар бир район шаар элди жеке турак жай менен камсыздоо максатында ар бир район шаар өздөрүнүн шаардын аймагынан компания, ипотекалык компанияга жерлерин берген. Ошонун катарында биз дагы өзүбүздүн 3 гектар жерибизди азыркы күндө компанияга берилген. Компания жакынкы күндөр келип ошол жердин жайгашкан жерин таанышып, ошол жерге кандай проекттерди даярдашат. Ар бир жердин өзүнүн шартына жараша, баягы сейсмологиялык туруктуулугу боюнча да каралат. Ошол боюнча компания келип өздөрүнүн проекттерин даярдалган болсо, биздин шаарга дагы көп кабаттуу үйлөр салынат. Бул боюнча эми компания өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Өздөрүнүн талаптары бар. Бул жерде 15 жылга чейин айлык акысынын эсебинен дагы төлөмдөрү бар. Кээ бир учурда ошондой эле шаардагы мындай жашап жаткан өздөрүнүн баягы талаптары боюнча аткарган болсо, бул компания ошолорду дагы аныктап, чекеден эле мындай бергенге мүмкүнчүлүк пайда болуп калат. Бакыт үйү боюнча суроо. Бакыт үйү мындан бир канча жылдары аябай сонун иштеп келчү эле. Ушу Бакыт үйүнүн оңду солу Бакыт үйүнү астыны чөп басып жатат дейт. Бул маселе мен келгенден бери көтөрүп келебиз. Ушу Бакыт үйү боюнча министрлигине тең 2-3 жолу кат менен кайрылдым. Ошол имаратты бизге өткөрүп бергиле. Биз ошону ремонттон өткөрөлү. Себеби азыркы күндө бул имарат биздин баланста эмес, жалпы булар өздөрүнүн тийиштүү агенттикке карагандыктан азыркы күндө биз ремонт иштерин жүргүзүүгө бизде мындай уруксат бербейт. Себеби бюджеттин муниципалдык жанагы жергиликтүү бюджеттин акчасыны башка бир имаратка биз сарптаган болсо, эртең жоопкерчиликке тартылып калышыбыз мүмкүн. Ошого мына акыркы жолу өздөрүнүн министрлиги келгенде дагы, Грецияда министрлиги келгенде ошол жерде сүйлөшүүлөр болгон. Имаратты бизге өткөрүп бергиле. Ошол Бакыт үйү бул багыт өзгөрбөйт. Канча турган болсо, ошо талкана бузулуп кеткичи ушу Бакыт үйү бойдон калат. Бирок биз ошол жерди капиталдык ремонттон өткөрүп, ошо жанагы сиз айткандай ичиндеги отургучтарын карап, ичиндеги бурчаткаларын карап, шартты түзүп, ошол жерге биздин жаштар барып,
өздөрүнүн жана нике тойлорун өткөргөндө ошол жерде бир жагымдуу шарт болуш керек деген максатта иштер болот. Мен ойлойм азыркы күндө кайрадан эле ошо министрлик өздөрүнүн жетекчилиги астында дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп аткан. Бирок сиздерге кошумча маалымат беребиз деп, ошо булардын биз баягы маалыматын күтүп турабыз. Эгерде келип биздин баласы өткөрө берсе, биз капиталдык ремонттон өткөрүп, ушу келечек жаштар үчүн атайын жакшы бактылуу өткө келтирүү максатында ремонттон чыгарганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Элден келген суроо, кымбат дүкөндөн кийинесизби деген суроо экен. Мен базардан эле барып кийинем, мындай эч дүкөндөрдүн магазинда тандабайт экенмин. Өзүбүздүн эле Таштаймен ажы базарынан, мурдагы Айбек базарынан өзүбүздүн эле ушул шаардын дүкөндөрүнөн анан моданы карап же кийим тандабайт экенмин. Мен да ошо мурдатан эле ошо калыптанып калган экенмин. Модага же бир кымбат баалуу кийимдерге мындай көңүл түшкөн эмес экен, ошого аракет кылган эмес экен. Жакшы. Маданият жана спорт тармагына кандай көңүл бурулуп жатат? Мына азыр эле сөзүбүздүн башында айтып кеттик, ошо азыркы күндө эң негизгиси бул мамлекетти таанытып, элге таанытылган бул маданият менен спорт. Мына кайсы бир өлкөгө барганда, урматтуу президентибиз барган болсо, ал жерде сөзсүз гимн ойнолуп, биздин ту көтөрүлөт. Ошондой эле биздин спортсмендерибиз бир мелдешти унуткан болсо, гимн ойнолуп ту көтөрүлөт. Бул да болсо биздин шаардагы, республикадагы спорт аркылуу дүйнөгө тааныткан биздин спортсмендерибиз аябай көп чыкты. Буга биз сыймыктар менен айтсак болот. Ошондой эле шаарда дагы спорттун бардык түрү боюнча. Мына эң негизгисин айтып кетели эле азыркы күндө Газпром боюнча. Газпромдо биздин спорт мектебинин балдары, ошондой эле мектепте окуган биздин окуучу балдарыбыз акысыз ошол жерде машыкканга шарттар бар. Анан мына шаардын ичинде спорттун бардык түрү боюнча биздин спорт комитет менен биргеликте жылына бул программага, календар планга кирип калган. Жылына спорттун ар бир түрү боюнча шаарда мелдештер өткөрүлүп, ошондо баалуу билеттер берилип, биздин уткан командаларыбыз областтык, республикалык мелдештерге катышып келишет. Маданият кызматкерлери менен да мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, шаардагы болгон бардык бир иш-чараны биздин маданият кызматкерлери иш алып барат. Жергиликтүү бюджеттен каржылап, булардын дагы бир шарттарын жакшыртуу максатында мына азыркы сөздүн башында айтып кеттим, психонаркологиялык ооруканасы бүткөн болсо, ошол ооруканага башка бир бөлүм чыккандан кийин бир бөлүм бошойт. Ошол жерге атайын биз маданий борбор, маданият кызматкерлерин, китепкананы, биздин достун балдарын, муз школду ошол жерге алып барып, шарттарды түзүү максатында ушул 31 август эгемендик күнүнө карата бул дагы иш-чара ачылышын аземин өткөрөбүз деген пландар болуп турат. Себеби биз азыркы күндө спорт менен маданиятты колдобосок, шаарда бир топ биздин өсүп келе жаткан спорт тармагындагы, маданият тармагындагы мына кечээ эле 1-июнь балдар короо күнүндө биздин баягы кыякчылар командасы, жаш аккордеончулар барып, ошол жерде өздөрүнүн концерт программасы тартуулаганда, биз ошол жерде мына биздин эртеңки келечек маданиятта өтө чоң ийгиликтерибиз бар экени ошол жерден байкалды. Биз толугу менен маданият кызматкерлеринин ичинде жанагы пианино болобу, аккордеон болобу, комуз кандай аспаптар керек болсо биз алып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле спорттун бардык түрү боюнча биз спорт мектептин директорлору менен, мектептер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жылына ушу бюджеттен карап спорттук базаны чыңдоо максатында акчаларын бөлүп, ушу биздин дене тарбия мугалимдерин сабак берген мугалимдерибиз өздөрү ушу спорт школунун директору биргеликте спорт инвентарларды алып келип, шаардын мектептин окуучуларына тартуулаган берген учурлар жок эмес. Жакшы. Эми таза суу боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Ошол жөнүндө бир аз токтоло кетсеңиз өзүңүз. Таза суу боюнча жана сөздүн башында айттым. Шаарда 2 көйгөй, бирөөсү бул таза суу, экинчиси жеке турак жай куруу. Суу боюнча мына бизге 3 линиядан суу келет. Бирөөсү мына Исфайрамдан 500-600 куб суу келет. Ошондой эле Кулуштандан, Унтумак айылдарынан. Азыркы күндө мына Восток 2-1, Восток конуштарында былтыркы жылы июль айларында
жумасына 6 күндө 7 күндө ичкен жердеги суу бир жашоочу аптасына бир жолу суу ичиш. Ошол жерге жергиликтүү бюджеттен 7 миллион сом акча бөлдүртүп берип, Востоктогу суу көйгөй маселеси чечилди. Себеби кээ бирки жашоочулар күнүнө суу ичип калды. Кээ биркилер мурдагы 7 күндөр аралатып, бир күн аралатып ичип, бул жактагы суу көйгөй маселеси чечилди. Азыркы күндө мына Исфайрамдан келген суу, Исфайрамдан келе турган суу биз атайын бюджеттен акча каражаттарын берип, тендер өткөрүлүп, проекттер даярдалды. 17 километр самочочный суу алып келебиз. Эгерде биз самочочный сууду алып келген болсок, жылына 15 миллионго жакын акча үнөмдөлөт. Себеби бизде келген бардык электр насос аркылуу, свет аркылуу бөлүнөт, электр тармактары менен жанагы свет өчүп калганда көйгөй маселе жаралат. Ошондо самочочный суу келген болсо, свет өчөбү өчпөйбү, бизде шаарда 24 саат суу болуш керек. Азыркы күндө жанагы ботко суу, лайка суу деп айтылып атпайбы? Ошол жерге 4 километр дагы турба кошкон болсок, ошондо жанагы Чабайдан түшкөн баткак суулар ошо аралашпай кеткен дагы самочочный тунук таза суу келип калат да. Буюрса бул боюнча мына кечээ отурум болду, депутаттар менен отурум болду. Ошондо эле биздин жанагы тендерге бергенде ушул проекттерди жасаган компаниялар менен да сүйлөшүүлөр болуп атат. Бүгүнкү күндө куруучу, мындайча айтканда, куруучуларыбыз бар, бирок акча каражаты 250 миллион сом каражат кетет бул ошол проект алып келиш үчүн. Азыркы күндө инвесторлор да мына июнь айларынын 15-лерине чейин келет. Атайын ошол жерге алып барып, ушул суу маселесин көргөзөбүз. Суу маселеси боюнча мына азыркы күндө катуу иштер жүрүп жатат. Буюрса 1-2 жылдын ичинде шаарда 24 саат суу, жанагы лайка суу деген болбош керек. 24 саат сууду эл менен суу камсыздош керек. Дагы бир нерсени айтышыбыз керек. Биздин шаарда бир дагы бак дарактарды сугарганга поливной суу жок. Бардыгы таза суу менен сугарылат. Ошол көйгөйлөр бар. Кээ бир жерлерде мына кечээ эле Кулатов көчөсүндөгү үйлөрдө суу көйгөй болгондо барсак адамдар үйүнө насос коюп алган учурлар пайда болуп калды. Суу огороддо агып жатат, бирок элге суу жетпей жатат. Ушундай учурлар шаардын көп жеринде ушундай көйгөй маселелер бар. Огороддорунда суулар ачык бойдон калган, сууну үнөмдөбөй жаба албайт, ошондо шаардагы суу көйгөй маселеси жаралып турат. Бирок бул маселе чечиле турган маселе. Кызылкай шаарыны 10 жылдан кийин кандай элестетесиз? Сиздин оюңуз? Кызылкай шаары Союз убагында дагы өндүрүш шаар болгон. Мына акыркы 10 жылда шаар өзүнүн өнүгүү өсүү жолуна түштү. Шаар жашыл шаарга айланды. Шаар таза шаарга айланды. Келечекте шаарыбыз көп кабаттуу, өнүккөн, өндүрүш шаарга айланат. Ошондой эле эң негизги көйгөйлөрдүн бири жеке турак жай менен суу көйгөйлөрү чечилип, шаар маданият тармагынан, спорт тармагынан, билим тармагынан өнүккөн алдыңкы, ушу биздин шаарда Кыргызстандагы алдыңкы шаардын катарына кошулат. Ошондой эле инфратүзүмүн дагы жакшыруу менен келечекте өтө чоң проекттер бар. Буюрса, булар баары ишке ашкан болсо, 10 жылдан кийин ошол проекттерди көпчүлүгү ишке ашып калат. Мен ойлойм, ошондо шаарыбыз өнүккөн, гүлдөгөн, мыкты жашыл шаарга айланат деген чоң үмүттөрүбүз бар. Алдыдагы пландарыңыз кандай? Алдыда жалпы биздин шаар боюнча өтө план көп. Мына шаар кеңешинин депутаттары менен 4 жылдык программабыз бар. Ошол программанын алкагында шаарга көп бир имараттарды, завод, фабрикаларды куруу пландаштырып отурабыз. Мына азыркы күндө шаарга 26 гектар жер трансформацияланып жатат. Бул өндүрүш шаар зонасы болот. Ал жерде эмнелер курулат? Биринчи шиферный завод, мебельный завод, швейный фабрикалар, жана пластиковый емкосттарды чыгара турган жалпы 7-8 өндүрүш ишканасы курулат ошол жергечи. Бул деген шаарга жана бюджет боюнча маселе болуп атпайбы? Ошол жерде 2000ге жакын жумуш орун пайда болот. Плюс шаардын бюджети өсөт. Буюрса жакынкы бир 2 жылдын ичинде шаардын бюджети миллиардка чыгат деген пландар бар. Ошондой эле мына тоок фермалар боюнча да иштер жүрүп жатат. Быйылкы жылга тоок фермаларды да ишке киргизүү жер маселеси бизде. Аслында жер маселеси ушул трансформациялоо маселесине келгенде көйгөй болуп, азыркы күндө кагаз иштерин баарын жүргүзүп даярдап бүтүштү. Ошондой эле ички жолдорду толук кандуу асфальттоо иштери жүргүзүлүп, шаардын ичиндеги
көп кабаттуу үйлөргө бардыгын ошол өздөрүнүн жашоочулардын жардамы менен биздин да жардамыбыз болот. Иретке келтирип, актап, сырдап, үстүнө освещениялар коюп, ушул шаарды мындай бирөө келгенде шаардын тазалыгын, ичиндеги жанагы кечинде жүргөндө жарыктыгын көрүп, эс суктана турган шаар болуш керек деп айтам. ЮКС цемент заводу Кызыл Кыя шаары үчүн эмне кылып жатат? ЮКС Кызыл Кыя шаар үчүн биздин цемент заводубуз кандай десем, биздин биринчи өнөктөш катары дагы шаарда, бирок бизге нокатка өтүп кеткен баары билет бул боюнча. Шаарга биз кандай муктаждык болгон болсо, кайрылган болсок, мына техникалар болобу, тазалыктуу ошо бульдозер керек болобу, экскаватор керек болобу, бул жөнүндө сөз жок, жардам беришет. Ошондой эле жылына былтыркы жылы шаардын 125 жылы мааракесин өткөргөндө шаарга 70 тонна цемент берген. Ошондой эле мына кече 1 ай 2 ай болуп калды, шаарга 1 автобус берди. Ошондой эле биздин шаардагы бул Жинжиген айылында ошол цемент заводунун айланасындагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, жакыр үй-бүлөлөргө атайын өздөрүнүн жардамдарын берип келишет. Бизге кандай бир муктаждыктар болуп калса, шаарда жанагы водовоз керек болобу, суу көйгөйлөрү болобу, булар өздөрүнүн техникаларын берип турушат. Азыркы күндө биз дайым мындай тыгыз иш алып келип атабыз. Буюрса бир ортобузда бир жаман көрүнүш, бири-бирибизге болгон жек көрүү деген нерсе жок. Колдон келген жардамын бизге берет. Биз да ошолорго кандай колдон келген жардам болсо, ЮКСга берип келебиз. Абдан жакшы. Мынакей урматтуу көрөрмандар, аягында сонун майк болуп жатат. Агабыз менен эркин, жакшы эфирди улантуудабыз. Эми кыргыз элине болгон каалоо тилегиңиз эфирде жыйынтыктайбыз. Мен эң негизгиси кыргыз элине каалайм ынтымак биримдикти, ден соолукту, дайым өлкөбүздө туруктуулук өнүгүү болушун каалаймын. Ошонун катарында биздин шаарыбыз өнүгүүнүн жолунда баратат. Жалпы ушу элибиздин ынтымак биримдиги аркылуу биздин достугубуз, бирибизге болгон сый урматыбыз бекем болсо, мен ойлойм ошол жерде сөзсүз өнүгүү болот. Жалпы эле ушу кыргыз элиме ар биринин үйүндө тынччылык, аманчылык, асманыбыз ачык болсун. Жараткан Алла Тааланын эмне максат тилектери болсо, ар биринин ушул максат тилектерин орундатып, дайыма ден соолуктар бекем болуп, үй бүлөсүнүн алдында, жамааттардын алдында бакубат жашоосун каалап кетишимди мен чын жүрөктөн тилектешим. Чоң рахмат, эфирге келип бергениңиз үчүн. Сизге албан ийгиликтер болсун. Кызыл Кыя шаарын өнүктүрүп, ар дайым ушундай эл алдында жүрө бериңиз дейли. Терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы биздин көрөрмандар сиздердин сурооңуздар боюнча Кызыл Кыя шаарынын мэри Маткалыков Фасылбек Жоробаевич менен дагы майк курдук. Кайрадан көрүшкөнчө анда сак саламатта болуңуздар.